Саламатсыңарбы достор? Кандайсыңар? Маанайыңар жакшыбы? Азаматтар, бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Мен силер менен жолугушуп отурганыма кубанычтамын. Ал эми бүгүн болсо биз силер менен кызыктуу бир теманын үстүндө сүйлөшмөкчүбүз. Бирок алгач мен силерге бир суроо бергим келип турат. Биз бир жерден экинчи бир жерге оңоюраак, кыйналбай, тезирээк жетип алышыбыз үчүн бизге эмне керек? Кандай деп ойлойсуңар? Биз бир жерден экинчи бир жерге кыйналбай, оңой жетип алуубуз үчүн бизге эмне керек? Туура айтасыңар. Бизге ар кандай транспорттун түрлөрү керек болушу мүмкүн, Ал машина болушу мүмкүн, самолет, учак болушу мүмкүн, же деңизде, сууда сүзүүчү кеме, кайыктар болушу мүмкүн, Өзүңөр байкаганыңардай эле, бүгүн биз силер менен транспорттун түрлөрү жөнүндө сүйлөшөбүз. Анда эмесе кеттик. Мынакей, бул жерде транспорттун ар кандай түрлөрү турат. Байкап, карап көрүп, анан тапкылачы ичинен кайсынысы ашыкча. Ооба, туура айтасыңар. Бул жерде учак ашыкча, анткени ал асманда учат. Ал эми калган бардык транспорттун түрлөрү жердин үстүндө жүрүүчү транспорттор экен, Туура таптыңар, азаматтар. Ал эми бул жерде эмне ашыкча? Ооба, азаматтар, туура. Кайык деп тапканыңар эң туура болду. Бул жерде бир гана кайык сууда жүрөт экен, ал эми калгандардын баардыгы тең жерде, кургакта жүрө турган транспорттор экен, Ал эми бул жерде эмне ашыкча экен? Ооба, туура таптыңар. Бул жерде ашыкчасы поезд экен, Калган транспорттун түрлөрү сууда жүрүүчү транспорттор экен. Ал эми поезд болсо жердин үстүндө, кургакта жүрө турган транспорт. Туура таптыңар, азаматтар. Азыр мен силерге жердин үстүндө берейин. Бардык транспорттор экиге бөлүнөт экен, балдар. Коомдук транспорттор, адамдарды ташый турган, анан жүк ташуучу транспорттор деп бөлүнөт экен. Ошондой эле атайын өзгөчө транспорттун түрлөрү бар экен. Алар болсо адамдарга жардам берүүчү транспорттор экен. Мисалы, милиционерлердин, маи кызматкерлеринин транспорттору, тез жардам машинасы жана ошондой эле өрт өчүрүү кызматынын машиналары. Булар атайын транспортторго кирет экен. Алардын жолдо жүрүү эрежелерин өзүңөр билесиңер, Кайсыл жерде тез жардам машинасы же өрт өчүрүү машинасы же болбосо милиционердин машинасы үнүн чыгарып жана жарыктарын күйгүзүп алып келаткан болсо, бардык машиналар, башка транспорттардын баары аларга жол бериши керек, азаматтар. Ал эми экинчи сапты карасаңар, ал жерде коомдук транспорттун түрлөрү турат. Троллейбус, автобус жана трамвай. Биздин шаарыбызда троллейбус жана автобус бар, ал жөнүндө силер билесиңер. Ал эми трамвай болсо, балдар, ток менен жүрөт экен, үстүндө көрдүңөрбү? Токко уланып турат. Ал эми астында болсо, ал троллейбустан айырмаланып, автобустар жүргөн, автомашиналар жүргөн жол менен жүрбөй, поезд сыяктуу өзүнүн рельса деп коет, өзүнүн темир жолу менен гана жүрө алат экен. Ал эми үчүнчү жеңил машина турат. Ал болсо жеке менчик автоунаа болушу мүмкүн. Ал жерде бир адамдын жакындары же болбосо өзү бир жерден экинчи жерге барыш үчүн колдонулат. Ал эми эң акыркысында жүк ташуучу КАМАЗ турат, Ал болсо оор жүктөрдү, чоң жүктөрдү бир жерден экинчи жерге ташып берүүгө бизге жардам берет экен, балдар. Эми транспорт кантип пайда болуп калган дейсиңер, балдар? Эң биринчи адамдар жаныбарлардын ичинен атты колго үйрөтүп алгандан кийин атты минип жүрүшкөн. Андан соң алар ойлонушту, ат менен бир гана адам бир жерден экинчи жерге бара алат экен. Ал эми эгерде көп болсок, биз кантип барабыз? Биздин көп атыбыз жок деп ойлонуп отуруп, алар дөңгөлөктү ойлоп табышкан экен. Анан дөңгөлөктүн үстүнө жыгачтардан коюп арабаны жасашкан. Ошентип адамдардын эң биринчи колго жасап алган транспорту бул араба болот экен. Арабаны атка чегип,
сүйрөтүп алып ага отуруп алышып, анан кийин бир жерден экинчи жерлерге барышчу экен. Арабаны көпкө чейин колдонуп, дагы билимдерди алып, тажрыйбасын кеңейткенден кийин балдар алар поездди ойлоп табышыптыр. Бирок биринчи поезд мынакей адамдардын жардамы менен жүрө турган, капталдары ачык, ушундай өзүңөр көрүп тургандай түрдө болгон экен. Бирок эң биринчи темир жолдору темирден эмес, жыгачтан болчу экен балдар. Жыгачтан жыгачтан жолдор аябай колдонгонго бир аз ыңгайсыз, бат эле сынып калып, жарактан чыгып калгандыгын көргөн адамдар кийинчерээк темирди иштетип, темирден жолдорду жасап, анан азыркы күнгө чейин биз темир жолдорду колдонуп келебиз, азаматтар. Андан кийин биз келели абада жүрүүчү транспорттарга. Балдар, адамдар жерде жүрүп, машиналарды айдап, поезддерди айдап, бардыгын өздөштүргөндөн кийин алар кызыгып башташкан. Асманда эмне бар болду экен? Ал жакта кантип нары бери жылып жүрсөк болду экен деп кызыгышып, анан кийин Монгольфье деген француз ага инилер абада уча турган шарды, аба шарын ойлоп табышкан. Мынакей өзүңөр көрүп турасыңар. Бул аба шарына эң биринчи жаныбарларды учуруп көрүшкөн. Анан кийин алар кайра жерге жакшы кайтып келгенден кийин анан адамдар учушкан. Монгольфье деген француз агайыны алар аябай көп нерсеге кызыккан, зирек, дилгир балдар болушкан экен. Ошентип ар нерсеге кызыгып жүрүп, алар аба шарын эң биринчи ойлоп табышкан экен. Андан кийин адамдар асманга учсак дагы болот экен деп, асманда учкан куштарды карап отурушуп, анан самолетту модельдеп чыгышкан. Самолетту асманда учкан куштарга окшоштуруп иштеп чыгышкан дагы. Мынакей азыркы күнгө чейин биз самолетторду кеңири колдонуп келебиз, Ал эми вертолетту болсо балдар ийнеликке окшоштуруп анан модельдеп чыгышкан экен. Мынакей көрсөңөр, самолетко эгерде көп адам батып, жүк ташыганга ыңгайлуу болуп, алыс аралыкка жана бийик көтөрүлүп уча ала турган болсо, бир аз кыска аралыктарга учуш үчүн, азыраак адамдар менен учуш үчүн жана өтө бийик көтөрүлбөй, жерге жакын болуп уча алыш үчүн бизге вертолет керек экен. Вертолетту дагы ийнеликти көрүп, анан ошого окшоштуруп модельдеп жасап чыгышкан экен. Азаматтар, эми балдар, сууда жүрүүчү транспорттарга келсек, мынакей карагыла, теплоход, катер, лайнер, кайык деп ар кандай түрлөрү бар экен. Теплоход менен азыр көбүнчө балдар жүктөрдү ташышат экен. Оор жүктөрдү суу аркылуу алып өтүш керек болгондо теплоход менен ташышат экен. Ал эми лайнер болсо балдар, коомдук транспорт катары көрсөңөр болот экен. Ал жакта болсо адамдар саякатка чыкканда болсун, мейли башка бир жака, башка бир өлкөгө, океандын, деңиздин ары жагындагы өлкөгө барыш керек болгон үчүн колдонушат экен. Ал эми катер менен кайык болсо балдар, жеке транспорт катары колдонулса дагы болот экен. Аны бир эле адамдыкы да болушу мүмкүн экен, ошондой эле мамлекеттики дагы болушу мүмкүн экен. Бирок эң айырмасы алар өлчөмү боюнча кичинекей келишет экен дагы, ичине көп адамдар батпайт экен. Ал эми сууда жүрүүчү транспорттарды балдар адамдар бактын дөңгөчүнөн улам ойлонуп башташкан экен колдонууну. Караса, дөңгөч сууга чөкпөйт экен. Анан үстүндө бир аз жүктү дагы көтөрө алат экен. Аны көргөн адамдар деп ойлонушту дагы, бир топту бактын жыгачтарын бириктирип, мынакей мындай сал жасашты. Муну сал деп койгон, Анын үстүнө өздөрү отуруп алып, анан сууда нары бери сүзүп үйрөнө башташкан экен. Андан кийин чоң дөңгөчтү алып, анын ортосун оюп алып салышкан дагы, андан кайык пайда болгон. Ошентип кайыкты айдап жүрүшкөн. Эми болсо азыркы күнүбүздөгү технологиянын өнүккөн күнүндөгү транспорттарга келе турган болсок, балдар, карагыла. Бул өзүңөр көрүп тургандай учуучу машина экен, учуучу автомашина экен. Азыр асманда уча турган автомашиналарды ойлоп чыга башташты. Илимдин, техниканын өнүккөнүнө жараша, мынакей робот башкара турган кичинекей машиналар, бир жүктү экинчи жерге жеткириш үчүн же кичинекей нерселерди жеткириш үчүн ушундай машиналар колдонулат экен.
Эми мен силерге тапшырма берейин. Силер келечекте транспорттун кандай түрлөрү болушун каалайсыңар? Өзүңөр элестетип, фантазияңарды иштетип, эмне кааласаңар, ошонун сүрөтүн тарткыла дагы, анан ал эмне кандай транспорт тарттыңар, ал эмне кызмат аткарат, эмнеси менен өзгөчө, ошолорду айтып берип, видеого тартып, мугалимдин номерине жиберип коесуңар, балдар. Анда силерге көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.